Чегарадагы талаш тартыш маселелерге карабастан тажик-кыргыз элинин достугун бекемдөө максатында Лейлек району менен Тажикстандын Бабажан Гафуров районун байланыштырган көпүрө курулуп колдонууга берилди. Мындан 2 жыл мурун эски көпүрө бузулуп жарактан чыккан болчу. Көпүрөнү кайрадан калыбына келтирүү үчүн эки өлкөнүн жергиликтүү бийлиги биргеликте иш алып барып, көпүрөнүн курулушунда биргеликте бүтүрүштү. Az önce iki Resulka ortada köprü saldı. Elbette köprü bana bir gün asıqımız şu günden başlap iki caka yerkindik. Juda kıyınçılık oldu. Köprü Tacikistan'a hem kıyın oldu, kızlarım bizge hem kıyın oldu. Onun açkanlığı var isterine rahmet. O zaman şu bus bulganda bu yol tamam yok. Bordu keldiğim yok. Bu albatta kuruşunu hamsoyaga so'rib kelaydi. Hozir endi Xudo xolasa bana yaxshi bo'ldi. Undan bu yoqqa qalbiga malol. Bordi keldi qilib hamsoyalik joyga qo'ydi. Достук көпүрөсүнүн салтанаттуу ачылышына өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадымаров жана Тажикстандын Согди облусунун губернатору Раджабай Ахмадзада катышып, чегарадагы элди достук ынтымакка чакырып, достук көпүрөсү ушул аймакта жашаган кыргыз жана тажик эли үчүн маанилүү курулуш болгонун билдиришти. Действительно, данный мост мы можем сказать и можем сегодняшний день называть мостом дружбы. Потому что данный мост соединяет двух великих народов. Потому что мы знаем, что и кыргызский, и таджикский народ являются древнейшими народами мира. Этот мост, который мы называем мостом дружбы, способствует укреплению многогранных связей наших народов и наших граждан, проживающих на приграничных территориях. Я убежден в том, что данный регион станет символом мира, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства между Таджикистаном и Кыргызской республикой. 23 сентябрда Лейлек районунун Максат айылы менен Тажикстандын Согди облусунун Бабажан Гафуров районунун жашоочулары футбол ойношту. Сегодня это организовали такой дружбу, такой игры, спортивных мероприятий. Мы тоже в дальнейшем хотим, чтобы продолжалось такой состязание часто, чтобы наши жители, жителями соседних стран, соседних всегда здесь играли и всегда продолжалась такой дружба. Лейлектен 5 тургун, Бабажан Гафуровдон 5 тургун аралашып, 2 командага бөлүнүштү. Жыйынтыгында 2 команда тең чыгып, эсеп 1-1 болду. 1-1 болдук. Аралашып келдиңиздер? Ооба, аралашып. 5 адам Тажикстандын өкүлү аяктан, 5 адам бизде. Аралашып ойнодук. Жакшы болду негизичи. Ынтымак жеңди. Первый очередь это нормально играли. По-моему, 4 года назад мы играли здесь, больше это 4 года не играли. Вот сегодня первая игра. Но надеемся, что в дальнейшем эта игра продолжится. И этот чемпионат мы организуем вместе с Максадом. Жыйынтыгында оюнчуларга Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов тарабынан акчалай сыйлык, ал эми Бабажан Гафуров районунун акими Зариф Назири тарабынан баалуу белектер тапшырылды. Бул жерде тажик менен кыргыздын оюну эмес, бул жерде достуктун оюну катары бааланып атат. Мындан ары бул жер албетте мындай талаш тартышты жараткан жер эмес, бул жерде достуктун ынтымактын белгиси катары спорттук жана башка ар түрдүү мааракелерди өткөрүүчү жайга айлансын деген ишеничибиз. Белгилеп өтсөк, Максат айылында чегарага жакын жайгашкан футбол аянтчасында 16 сентябрь күнү кыргыз-тажик чегарачылары ортосунда кагылышуу болуп, анда кыргыз тараптан 1, ал эми тажик тараптан 3 чегарачы каза болуп, ондогон адамдар жарат алган болчу. Улан Маккамбаев, Салам медиасы, Баткен облусу.